Assalamu алейкум, биздин жалпы мусулман бир туугандар. Биз Мекенчил жаштар кайрымдуулук уюму кезектеги жардамыбызды берүүгө келдик. Ош шаарынын Жапалак айылынын тургуну Турдубаева Зарипа эжеге азыркы учурда Москва шаарында 2 жылдан бери ден соолугуна байланыштуу үйүндө отурат экен. Сиздер менен биргеликте Караның азар мен ардайым, карегин кайгы баспай күлүп турсаң айдайым. Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? көрүп турганыңыздардай эжеге кирдик. Эжеге слоёный ножки деген диагноз коюшкан. Азыркы убакта эжеге лечение кылыш үчүн частный больницаларда көп суммалыктагы каражат керек. Эженин өзүнөн кеңирээк маалымат алалы. Мен ушул 2013-жылы операция болгом. Операция болуп жакшы эле жүргөм. Ошо анан 2 жылдан кийин бутумдун ушул үстү жагы эле шишип жүргөн. Анан ылдый жактарында жок болчу да. Акыркы анан мурун оорубай эле жүрчү. Эми ушул тириликтин айынан ушинтип иштеп эле келгем ушул убакка чейин. Анан ушул акыркы 2 жылдан бери бутумдун ушул ылдый жактары дагы шишип монтип анан мурун оорубайт болчу. Азыр эми ошо түндөлөрү ооруп уктабай чыгам. Көп лечение алдым. Лечениялардан эми болбой атат, жылыш болгон жок. Эми ошол акыркы жолу ошо лимфа деген клиникага кайрылдык. Ошол жерден эми лечение алсак, ошо гарантия беребиз деген эме болду. Ошон үчүн каражат жетишсиз болгондуктан ушу кыргыз элиме кайрылдык. Башында ушу диагноз койгондо начинающий рак шейка матка деп койгондо, анан удаление болуп, химия алдым. Азыр жардам берип каралашып турган негизинде бир тууган укамыз эле. Семьясы бар келген кайра-кайра. Бул жерде мындай кыйынчылык болду экен, үйгө ар кимди киргизип чыгарып атасы. Жок, андай кыйынчылыктар андай эмес, мына ошо операция болгондо эми. Ал чулок деген неменен кандай немеси бар экен? Аны айтат экен врачтар, муну кийгенден кийин мондой кичинерди кысып турат экен да. Анан ошол размерди кийгенден кийин кысып анан кичине чоң келип калат дейт. Ал чоң келгенден кийин анан кичине размерин алышың керек дейт. Ал дагы ошентип кичинертет деп ошентет да. Аны Чехиядан заказ беришет экен. Эркин турса өсүп кетип чоңое берет экен да, эркин турса. Ошону кийгенде могу кысып кичинертет экен барабар. Азыр муну өлчөп туруп размерин заказ беришти. Ал 2 айда келсе, бул дагы чоңоюп кетпей экен ал келгичекте дедим, ошону билбейм дагы. Эми мына бүгүн эртең анализдеримди тапшыргам, анан онкологияга дагы жатып атат. Ошол жерден дагы лечение алсам, өткөндө бир 10 күн жатып чыкканда кичинерди эле да. Жатканда дагы размерин алат, анан чыкканда дагы размерин алат да. Чыкканда кыйла эле кичинерди эле да өткөндөчү. Анан ошо 1 жылдын ичинде 3 жолу 10 күндөн жатасың деп ошентти онкологиядачы биякта. Анан эми азыр 2-нчи жолу жатам 10 күн. Анан да 3 айдан кийин дагы 10 күн жатам. Демек бул айыкса боло турган нерсе экен. Булар эми бул онкологияда азыр бесплатный эле эме кылышып карашат. Эми частный дагы, лимфа дагы платный болуп атат да, гарантия беребиз деп. Аяга турган нерсе экен да. Демек сиз ошол жаткан убагыңыз бир аз болсо да кичинерип, оорусунусу каласа, демек натыйжа чыгат, ишенсе болот. Анан булар биринчи чыгарып атканда эгер мындай жылыш изменение болбосо, биз 2-нчи жолу кайра жаткырбайбыз дешти эле да. Анан кечеде чалышып анализдеримди тапшыр деп кайра ченеп эметип калышты. Анан праздникке туш келип калды. Бүгүн эртең чалышат го.
Биз Мекенчил жаштар канааты кайрымдуулук уюму ушу 7 дубандан жаштарынан түзүлгөн уюмбуз. Ушу Москвада мигранттар ошолордун атынан кичине болсо да салымыбызды алып келдик, алып коюңуз. Аллахым сизге шыпасын кошо берсин берген дартыңызга. Ушу элден дагы көпчүлүктөн суранып кетебиз. Ушу эженин реквизиттерин видеонун алдына калтырып кетебиз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Кайдыгер карабай эжебиздин оорусуна кичине болсо да салымыбызды кошуп, дарыланганга жардам берип коелу, урматтуу жердештер, мекендештер. Сизге шыпасын берсин ошолордун. Силерге дагы үй-бүлөңөргө менен тынч болгула, ишиңерге ийгилик, ушундай элдин керегине жараган ушундай жаштардан болуп жүрө бергиле. Рахмат силерге, Аллахым ыраазы болсун. Ким болбогула. Мага бирди берсиңер, Кудайым силерге миңди берсин. Момун мусулман бир туугандар, мээримдүү, боорукер, берешен инсандар. Өзүңүздөр көргөндөй ушул эжекебиз кыргыз элинин жардамына муктаж болуп турган учуру келиңиздер, кайрымдуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан эжекеге колуңуздардан келишинче жардам колун сунуңуздар. Азыркы учурда ушул эжекебиз эң чоң үмүтү, эжекебиздин үмүтү кайрымдуу кыргыз элде кайдыгер карабайт деген чоң үмүт менен бизге кайрылып жатат. Кайдыгер карабастан жардам колун сунасыздар деген чоң үмүттөбүз. Таза аккан суу